Дело в том, что вот здесь собрались люди, которые поддерживают позицию. Потом, знаете, нам обязательно нужна одна группа, такая, которая работает профессионально. Поэтому нужно использовать и другие социальные сети. Я говорю, Facebook, да, мы все одни и те же там сидим. Нам нужно выходить в TikTok. Для этого нам необходимы профессионалы. Те, которые профессионально работают с информацией. Кто у нас ответственный за это? Который будет в нашу группу распространять эти материалы, и мы дальше будем это размещать. Потом, мне кажется, здесь очень важно, вот если мы будем писать обращение к президенту, чтобы показать характер инициатив кыргызского народа. Вот нам нужно, вот это не стало информационной бомбой. Мен конкретную действияларды сунуштагым келип атат. Белгиле, эртең воскресенье күнү марш кылып за целостность деп туруп. А ошол жерден дагы эртең да кылабыз, андан кийин эмеге чейин, ак үйгө чейин барабыз, эмеге депутаттарга чейин. Анан токтосуз дагы бир жолу кылабыз да. Орус кыргыз тилинде бишкектиктерге жеткизишибиз керек экен. Кээ көпчүлүк журналда бизде ушундай тааныбал жерде анан кичирген журналдар мындай маалымат берет, мындай мактабы. Ошон үчүн бишкектиктерди олтуруп, если они макул болса, давайте это быстро реакцию эртеңдери жөө жүрүш кылып коелу. Ойлойм, Ритежа мындай да, биз ар бирибиз мындай көпөдү, информационный вакуумда жүрөбүз да. Баардыгын чогултуп эле мен, я предлагаю чоң эле бир митинг өткөрүш керек. Анткени улам эле марш кылып, анан бул нерсени да кичирээк көргөн да болбойт го. Ошон үчүн бизде митингден башка жол жок айрандын форматын бар эле бул митинг да. Ошону дискриминация кылбай эле, толук эле бир эле чоң эле митинг кылбайлыбы деген ойдо. Анан улам эле курултай, анан айран митинг кылбай, бир чоң эле митинг кылсак, мындай жөнөкөй сөз, мыйзамдуу жолдо эч кандай жардам бербейт. Чоң камчы урмай, бийликке эч нерсе жардам бербейт. Күндө бир позицияда жолугуп мындай бир иш аракет кылабыз десек, анда ушул бир баардыгы бир муштундай болуп, бир митинг өткөрүш керек. Чогулганда бар максималий чогулалы. Менин сунушум ушу жерлерде дагы кичине өзгөндө болду. Анан кийин жөө жүрүштөр уланып атат деген сөз жакшы. Бирок жерлерде да ушу Таласта, Нарында, башка жактарда кичине баары эл көтөрүлүп бираз эмелип койсо, такыр болот эле. Анан кийин чогулуп туруп, ушул жерге бир жана неменин астынан чыгып берет.